Ош облусунда жыл баштан бери жол кырсыгынан 46 адамдын өмүрү кыйылган. Буга айдоочулардын жол эрежесин так сактабай жаткандыгы себеп болууда дешет. Мындан улам Кара Суу районунда айдоочуларга жолдогу коопсуздукту алдын алуу рейд өткөрүлдү. Бул рейдти аталган рейдти биз атайын агит жүрүш, үгүттүү жүрүшүн өткөзүп атканыбыздын себеби жакында бизде мектептер ачылат. Ушу жаш өспүрүмдөрдүн алдына жашөспүрүмдөр катышкан жол кырсыктарын алдын алуу максатында ошондой эле ушул айдоочу абайла деген өзүнчө бир ушундай бир жанагындай үгүттөө иштерин жүргүзгөнгө жүргүзүп атабыз. Азыр бизде Ош облусунун аймагында ролл деп аталышында иш мерчемдер өтүп атат. Ошол иш мерчемдердин негизинде ушул рейдти өткөзүп атабыз. Ушул жөө жүрүштөрдө. Өлкөдө жол эрежесин бузган айдоочуларга мурдага салыштырмалуу чаралар күчөтүлгөн. Мындан улам ас абалда унаа башкаргандардын саны азайган. Бирок адам өмүрүн алган ири жол кырсыктары токтоп калган жок. Айдоочулар катуу ылдамдыкта карама каршы тилкеге чыгып, жол кырсыктары орун алууда дешет. Жол транспорт кырсыктары ошол эле жол транспорт кырсыктары кайталанып жатат. Бунун максаты айдоочулардын билим деңгээлинин начарлыгынан жол эрежесин билбегендиктен келип чыгып атат. Бул боюнча Ош облусунун аймагында ар түрдүү иш пландар түзүлүп, рейдтер болуп, иштер алып барылып жатат. Бул боюнча иштер жүрүп жатат. Жол кырсыгынын азайбай жатышына айдоочулар гана эмес, жетиштүү шарттын жоктугу да себеп экени айтылып келет. Мындан улам жол кырсыктарын азайтууга багытталган жер-жерлерде рейдтер да уюштурулуп жатат. Айып менде мойнума алам. Бир сапарым кечиримди койсун. Унутпаңыз. Сиздин жеке коопсуздугуңузда Кыргызстанда соңку жылдары жол кырсыгынан каза болгон жана майып болуп калган жарандардын саны көбөйүүдө. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын маалыматына караганда, акыркы 3 жылда 2000ден ашык адам жол кырсыгынын курмандыгы болгон. Бириккен Улуттар уюмунун эсебинде жыл сайын дүйнө жүзүндө жол кырсыктарынан 1,35 миллион кишинин өмүрү кыйылат. Алмагүл Эркебай кызы, Азам Бузирков, Ош ТВ.